проблемаларды бүтүрдүк дегенде. Мээрим менен Адилет экөө бизге жакшынакай небере тартуулаган турат. Майрамдын урматына деп мындай өзүбүз да кичине сергип, баш ээ салсын, таза абадан жутуп дегендей бир тоолуп келбейли. Аябай туура чын эле. Могу этаж үйдө отура берип киши тажайт экен. Мам, сиз мурда эле этажкада жашачу эмес белесиз. Эми жылын айтып атам. Эс алып келсек жакшы да. Аны үстүнө мен уктум го. Сиз ушундай сонун шашлык жасайт деп. Мен сизди уктум го. Ушундай шашлыктарды жейт деп. Кавказский шашлык болбосо дагы колдон келген шишкебек жасап беребиз да. Анда мен кошуналарга айтып койбоймунбу, чогуу барып келейли. Чын эле кошуналар менен барбайлыбы? Как раз мамилебиз так өзгөрөт. Же өзүбүз эле баралы? Жок ая. Тоого барганда 5 кишиден көбүрөөк барыш керек да. Эмнеге? Эмнеге дегени кандай? Тоого барганда бирөө шашлык жасаш керек, экинчиси от жагыш керек, үчүнчүсү тамак жасаш керек. Экөө ушакташ керек. Бирөө башчым деп жатыш керек. Дагы экөө салат туураш керек. Ал экөө бар тиги алып эле отун издемиш болуп тоого чыгып кетип сүрөткө түшүшөт да. Ага экөө керек. Кыскасы анан ойногонго 3-4 бала ошону менен көп киши барыш керек. Анда эртең барбайлыбы? Эртең менен как раз выходной. Мына бүгүн анда кошуналарга айтып койгула, эртең менен чыгып кетели. Туурабы? Привет. Кел кой. Мам, атам келди. Бул Эмир. Эмир, бул Максат байке. Балам, учурашпайсыңбы? Эмир. Жак, жакшы. Так, болсо бул сага. Рахмат. Болсо. Эмир. Бул сага. Найсың. Балам, эмне деш керек? Эмир.